Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев Райым Матраимовдун бардык мүлкү мамлекеттин менчигине өтөт. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары ишкер Райымбек Матраимовдун бардык мүлкү мамлекеттин менчигине өтөт. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев Ош облусунда эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Матраимовго издөө жарыяланды. Анын Ош облусундагы, Кыргызстандагы бардык мал мүлкүн мамлекетке өткөрөбүз. 1 сотык жерин калтырбайбыз. Кайтып келгенде дагы мурдагыдай Райым миллион болбойт. Кара суу базарынан 1 точка алса, жанын багат, антпесе өзүнө өзү кыйынчылык табат. Мурдагыдай Матраимовдордун кланы болбойт, алардын кланын жок кылабыз деп Ош облусунун тегерегинде 50 мамлекеттик органдын жетекчисин кызматтан алдык деген УКМКнын төрагасы. Буга чейин УКМК Райым Матраимовго издөө жарыялаган. Ал уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, аны жүрүү эркиндигин чектөө беренеси боюнча айыпталууда. Балыкчыда окуучуну сүздү делген шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Окуучуну сүзүп кеткенде Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Бектур Осмонбаев кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Ага чейин УКМК Осмонбаевге издөө жарыялаган. Көп өтпөй ИИМ шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын мурдагы начальниги кармалып, тергөө кызматына берилгенин кабарлады. Андан соң тергөө иштерин жүргүзүү үчүн Осмонбаев УКМКга өткөрүлүп берилет. Эсиңиздерге салсак, жол кырсыгы кечээ 26 январда болгон. Анда Джили Монжара үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 11 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Транспорт Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экени такталган. Окуя чуу жаратып, кыздын атасы видео кайрылуусунда кырсыкка шаардык милициянын жетекчилеринин бири күнөөлүү экенин айтып чыккан. ИИМ кызматтык иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында рулда болгом деген аймактык тескөөчү менен шаардык милициянын башчысы болуп иштеген агасын иштен алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги окуучу кыздын абалы туруктуу оор экенин билдирди. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 144-беренеси коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жосун жана 312-беренеси автомото транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу, этиятсыздыктан ден соолугуна оор залал келтиргени, ошол эле жосун боюнча кылмыш иштери козголгон. Эсиңиздерге салсак, Бектур Осмонбаев өспүрүм кызды сүзүп, унаасы менен ордунан качып кеткен. Ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Камчыбек Ташиев кара суу базары мамлекеттин менчигине өтөөрүн айтты. Оштогу кара суу базары мамлекеттин менчигине өтөт. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Ош облусунда эл менен жолугушуу учурунда билдирди. Ташиев базарда гектарлап жер ээлеп алган байлар бар экенин, бардыгы мыйзам чегинде тартипке салынаарын белгилеген. Базардын ордуна соода борборлору түзүлөт. Кызыл китеби барларга ошол соода борборлорунун ичинен керектүү жерлерди бөлүп беребиз. Ичинде бардык шарттар болот. Таза жерде иштейсиңер. Байлар, криминалдар бизди коркута албайт. Азыр бардык шартты мамлекет өзү түзүп калды, деди Ташиев. Төрага соода борборлорду куруу иштери жаздын келиши менен башталып, алгачкылары күзүндө ишке берилерин айтты. Ал эми ал жакта бардык шартты тагыраагы унаа токтотуучу жай парктардан бери курууга 2 жылдай убакыт керек экенин кошумчалады. Бычактын түрү табылган чүйдө абакта чыккан чуу токтотулду.
Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан номер 1 түзөтүү мекемесинин кызматкерлери соттолуучулардын тополоңун басышты. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы билдирди. Окуя 26 январда болгон. Абакта 50-60 соттолуучу кызматкерлерге баш ийбей каршылык көрсөтүшкөн. Абактагылардын аракетине өз убагында бөгөт коюлду, тинтүү иштери жүргүзүлүп, топтун баш коюштуруучусу жана үгүттөөчүлөрү аныкталды деп билдирди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан. Натыйжада 11 грамм баңгизат, 22 уюлдук телефон, 120 кесе турган буюм, колго жасалган 1 литр спирт кошулган суюктук жана башка нерселер алынган. Учурда абакта кырдаал туруктуу окуя боюнча тергөө жүрүүдө. Кочкордо Кумтөрдүн колдоосу менен кичи футбол аянтчы ачылды. Кочкордо Кумтөрдүн колдоосу менен кичи футбол аянты ачылды. Нарын облусунун Кочкор районунун Кочкор айылындагы Нинакан Жундубаев атындагы мектеп гимназиясынын кичи футбол аянтчасынын ачылыш аземи болду. Бул спорттук аянтчанын курулуш иштерине Кумтөр Gold Company ЖАК колдоо көрсөтүп, 1,5 миллион сом бөлүп берген. Мындан тышкары Кочкор район Жаңы Жол айылындагы орто мектептин информатика кабинетин жабдуу үчүн Кумтөр Gold Company 1 миллион сом бөлгөн. Жакын арада мектепке бардык керектүү жабдуулар алынып келип орнотулат. Ошондой эле социалдык милдеттенмелерди аткаруунун алкагында ишкана тарабынан үстүбүздөгү жылдын январ айында Кочкор районунда жашаган социалдык аялуу үй бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 100 тонна көмүр таратылган. Келет ошо кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Айланма жолдогу кырсыктан 5 адам каза болуп, 13 киши жабыркады. Айланма жолдогу кырсыктын кесепетинен 5 адам каза болуп, 13 адам жабыркады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, жол кырсык 26 январда саат 11:00 чамасында катталган. Анда жеңил унаа менен кичи автобус кагышкан. Жол кырсыктын кесепетинен жабыркаган 13 адамдын 4-өө учурда ооруканада, калгандары амбулатордук дарыланууда. Садыр Жапаров Ленинградтын блокададан бошотулган күнүнө карата кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаровдун Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулган күнүнө карата кайрылуусун маалымат кызматы таратты. Анда шаардын блокададан чыккан күнүнөн бери 80 жыл өтсө дагы эч качан унутулбай турганы айтылган. Өлкө башчы аталган салгылашта 4,5 миңден ашуу мекендеш баатырларча курман болгонун эскерди. Фашисттик баскынчылардын шаарды тып-тыйпыл талкалоо боюнча коркунучтуу пландарынын мизин майтарган советтик жоокерлердин бийик туху менен карапайым тургундардын бекем эрки бири-бирине ширелген улуу күчтүү жараткан. Мына ошондуктан Ленинградды курчоодон бошотуу улуу ата мекендик согуштун тарыхында өз орду бар барандуу окуяларынан болуп саналат деп айтылат кайрылууда. Президент ошол каргашаны башынан өткөрүп, кан майданда согушкан кыргызстандыктардын баары элдин сыймык экенин белгилеген. Ал өз сөзүндө блокада маалында ар бир союздук республиканын ичинде Кыргызстанда Ленинград үчүн жардамын аябай эшелон азык-түлүк, жылуу кийим-кече жиберип колдоп турганына токтолду. Кан күйгөн согушта оорукта тыным албай бардыгы фронт үчүн деп күнү-түнү бел чечпей иштеп турган маалга карабай Ленинград блокадасынан Кыргызстанга эвакуацияланган 16 миңден ашуун адамды эзелтеден эле меймандос калкыбыз бир туугандагыдай кабыл алышкан. Аларды кыргыз үй бүлөлөрү асырап багып, татыктуу ата-уулдардан кылып тарбиялап өстүргөндүгүн эч ким тана албайт. Ысык көлдүн Күрмөнтө айылындагы Токтогон Алты Басарова энебиздин курчоодон чыгарылып келгендердин ичинен 150 баланы өз баласындай кабыл алып, аларга энелик мээримин төккөнү ар жыл сайын сыймыктануу менен айтылып, эскерилип турушу абзел. Мына ошол артиллериялык аткылоолордон шаар кыйрап арып ачкан, суукка тоңгон азаптуу күндөрдү кечирип, кийин Кыргызстандан башпаан таап, журтубуздун колдоосун көргөндөрдүн урпактары бул күндүн маани-маңызын эсине тутуп жүрүүсү кажет, деди өлкө башчы. Жапаров блокадага туруштук бергендердин, Ленинградды өз өмүрү менен коргогондордун өзгөчө каармандыгы ар дайым эсибизде болоорун, аларга ар дайым урмат-сый көрсөтүү милдет экенин кошумчалады. Сөзүнүн аягында президент ардагерлерге таазим этип, бардыгына бекем ден соолук, узун өмүр, ачык асман каалаган.
Бишкектеги жаңы перинаталдык борбор февралдан тарта элди кабыл ала баштайт. Эне жана баланы коргоо улуттук борборундагы жаңы перинаталдык борбор ушул жылдын февраль айынан тарта бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага борбордо кош бойлуу аялдарга жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүлөт. Жалпы аянты 4000 чарчы метрди түзгөн перинаталдык борбордо жогорку технологиялык медициналык жабдуулар коюлуп, заманбап операция жасоочу бөлмөлөр, эне жана бала үчүн толук жабдылган реанимация бөлмөлөрү, люкс классындагы палаталар жайгашкан. Аны салууга Германия өнүктүрүү банкы колдоо көрсөткөн. Кыргызстанда курулуп жаткан имараттардын реестри ишке кирди. Кыргызстанда курулуп жаткан имараттардын электрондук реестри порталы ишке кирди. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Ведомствонун маалыматы боюнча өлкөдө турак жай өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдөн батир сатып алуу калк арасындагы курч маселелердин бири. Бул көйгөйдү жоюу үчүн аталган портал ишке кирди. Колдонуучу курулуш объектиси жөнүндө кызыккан маалыматты эркин ала алат. Мындан тышкары курулуштун мамлекеттик реестринде каттоодон өтпөгөнү жазылган деп кабарлады агенттик. Электрондук портал курулуштун сайтына жарыяланган. Жапаров былтыр өлкөнүн ИДПсы 1,2 триллион болуп тарыхый этаптан өттү. Кыргызстан 2023 жылы тарыхый этаптан өттү. Тактап айтканда өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомду түздү. Мындай көрсөткүч анын өсүү темпи 6,2% түзгөнүн билдирет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында Акылбек Жапаров айтканын өкмөттү маалымдашты. Жапаров улуттук статистика комитети 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча ИДПнын өсүшү тууралуу көрсөткүчтөрдү жарыялаганын, анда өсүү 6,5%дан 9%га чейин болгонун айткан. Ошондой эле ал 2023 жылы ИДПнын өсүшү 6,2% деп табылганын, тактоолордон кийин анда да жогору болот деген ишенимин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы 2023 жылы консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомдон ашык сумманы түзөрүн белгилеген. 2024 жылы 600 миллиард сом пландалып жатат.